Саламатсыздар, урматтуу телекөрүүчүлөр, бул Элдик каналдын эл үнү көрсөтүүсү. Демейдегидей эле бүгүн дагы Ош шаарынын Борбордук Алымбек датка аянтында биз бүгүн өзүбүздүн көөдөнүздү тырмалаган ойлор тууралуу сөз кылмакчыбыз. Буга чейин бир нече массалык маалымат каражаттарынан кеңири орун алып, төрөт маселеси, андагы врачтардын күнөөсү, пайдасы, зыяны жана кемчиликтери тууралуу байма-бай эле сөз болуп келүүдө. Бул тууралуу биздин студияга дагы аябай көп телефондук байланыштар, анан дагы каттар келген. Бүгүн дагы ушул төрөт, анын күнгөй тескейи тууралуу сүйлөшмөкчүбүз. Ага тийиштүү адамдар, врачтар, энелер жана жалпы эле өзү сүйлөөнү каалаган жарандар келип отурат. Андыктан биз менен бирге болуңуздар. Бияғымда болса таш. Менин кызым эртең менен операция кылынды. Операциясы бүткөндөн кийин врачтарга рахмат айтып, 1000 сом берсем, дагы 4000 сом бересиң дейт. Менде жок десем болуш керек, табасың деп жатат. Мен ушул тапта акчаны кайдан табам? Өзүм дагы оорулуу жан болсом. Буга чейин операция жана дарылоо бекер деп уктум эле. Кылынгандыке берсем, уже сен карсың деп, мен карыз болуп, кимден гана карыз алып беришим? Самолеттен түшкөндө киши ооруп түштү. Ал жакта ооруп, үйүндө жатып калыптыр. Анан мен калып келиштен деле жол болду, бир нерсе болобу деп корктук да. Жаткырып эле ошо выкидиш кылып койсом болот элеби? Ошондон атаңа бар, эриңе бар деп бизди кыйнабады. Кечке жүрдүк ошо күнү. Аяка такси менен барабыз, бияка барабыз. Эйлягыдай болуп жанабыз. Мынакей Айчурек айым, баягы биздин тема болору аныкталганда эле эң биринчи байланышкан айымдардын бири сиз болдуңуз эле. 2 жыл мурунку чубактын кунундай чубалган бала деп сыздап өткөн күндөр тууралуу айтып бердиңиз эле. Ушул тууралуу кененирээк айтууга сизге мүмкүнчүлүк берели. Эркин микрофон. Мен Алдашкүров Айчурек, номер 8 поликлиникада учетко тургам. Анан 2013 жылы 14 февралда Ош шаар төрөт үйүндө төрөгөм. Бирок төрөттү мен ошо Мырзаевич кабыл алган. Өзүм ошо 10:30 барсам бирге жакын 1 саат бирлер чамасына төрөгөм. Бирок төрөп 2 сааттан бизди ылдыйга палатага которулгондон кийин, уже ыйлап беспокойный болгондон кийин, эртеси күнү эле реанимация бөлүмүнө чыкканбыз. Мына ошодон баштап биз больницадан башыбыз чыккан жок. Реанимациянын өзүнө 1 ай убакыт жаттык. Ылдыйында, ОП-нда да 1 ай убакыт жаттык. Бизде эч кандай результат болгон жок. Бирок врачтар өздөрү родовая травма деп бизге коюп беришкен. Анан даже роддомдун өзүнөн биз отказной жазып баланы алып чыгып кеткенбиз. Берген маалымат боюнча мен да кабардармын. Ол учурда чындап эле менин балам иштеген. Төрөтүн ошо менин балам кабыл алган экен. Ал убакта мен бир себептер менен иштей эмес элем. Мен да абдан кабардар болгондон кийин Айчуректин үй бүлөсү менен чогуу болуп, эмне себептен мындай болуп калганын тактап, чогуу сүйлөшүп, чогуу дарылайлы деп чогуу Бишкекке чейин барып келдик. Бишкектеги ушу ымыркайлардын баш мээсиндеги ооруларды дарылай турган дарыгерлер менен сүйлөшүп, биз тереңдетип текшерип чыктык. Ошондо чындап эле мурунку доктурлардын коюп аткан дарттын аты башкачараак болуп чыкты. Бу деген туаса оору экен, жана сильвиевый проток деген толуп калган экен. Ошондуктан ошол ымыркайыбыздын ушу башы аябай чоңоюп, чындап эле ушулукта ата-эне менен ушу доктурлардын арасында бир түшүнбөстүктөр болуп, кичине наразычылыктар болгон. Кийин түшүнгөндөн кийин, баары жогун тактагандан кийин, булар менен баягы тууган уруктай эле жакшы ака, тиги карындаш, кызым, ага туугандай эле болуп калдык. Кийин дагы мына Кудайым берип, Жакшынакай биздин төрөт үйүнө барып, өзүм кошо катышып төрөтүнө Жакшынакай кыздуу болуп отурабыз. Кызыбыздын өмүрү узун болсун. Мен 2 балалуу болгонмун. Биринчи бала, 2 балам тең 3-чү поликлиникага учетко турганмын. Анан кийин ошол эме учуруна жетип мен мына городской роддомго барып төрөгөмүн. Ал жерде дагы жакшы төрөп, балдарым колума жакшы алганмын.
Поликлиникага өз убагында барат элем, өз убагында учетко турганмын, ар дайым барып консультация алып турат элем гинекологдордон. Ошентип эле эч кандай немеси жок эле баламды жакшы төрөп алганмын. Албетте баягы врачтар тууралуу деле баягы күндүн түнү анан медальдын эки тарабы болгон сыяктуу бүтпөгөн талаш тартыштар дагы энелерге кеп кезегин берели. Анда келиңиз, сиз микрофонго келсеңиз. Мен жанатан бери угуп отуруп мындай немеге келдим ойго. Мен шаардык төрөтүүндө төрөгөн балдарым барын. Мен алыс кетпей, мына кече күнкө эле неметейин, врачтарга мен ыраазымын. Менин келиним ошо көз алдымда төрөп неме болду, кече башында болдум, врачтарга ушундай ыраазы болдум. Ал операция кылабыз дешти. Анан мен айтар элем Мырзайым Арыновнага ыраазычылыгымды, мен балдарым бардыгын ошол эме кылды. Анан кече күнү дагы 5 килограмм төрөдү менин келиним. Анан жакшынакай операция жолунда эмес, жакшынакай төрөтүп алды анычы. Мисалы акча деле не жалко. Мындай карагандачы, мен коркуп мындай аябай неме кылдым, операция болуп калабы, кандай болот, баланын эненин депчи. Анан акча алат дейт. Мисалы мен ыраазы болуп эле бердим да, сүйүнгөнмүн. Бала дагы аман, энеси дагы аман. Анан кийин 5 кол тең эмес. Ар кандай болот. Анан мен оюм, пикирим, өзүмдүн немем ошо жаштар менен стажы бар немелер мындай чогуу иштешип неме кылса деп эме кылам да, ойлойм. Жаштар операция кылабыз дешти, крупный бул төрөй албайт. Мырзайым Арыновна канча жылдык эме стажы бар врач алчы. Ал айтты, төрөтүп алабыз, төрөп жүргөн аял 3-чү баласын төрөдү алчы. Анан жакшынакай кылып эле төрөтүп алды. Саламатсыздарбы? Менин аты жөнүм Ибраимкулова Кишимжан. Менин суроом бар да. Мен мына өзүм жаш кыз болсом деле, эжелеримен, жеңелеримен ар дайым эле ушу гинекологдорго болгон наразычылыктарым көп угам да. Мисалы төрөгөндө деле палаталарга акча төлөшөт. Бирок аларга квитанция бербейт. Ал кайка кетиши мүмкүн. Ушу суроого жооп берип койсоңуздар. Менимче бул суроого Мырза Станбекович сиз жооп берет болушуңуз керек. Келиңиз. Бул жана сервисный палата менен мындайка жөнөкөй палатанын айырмасын билбей, анан ушу палаталарга акча төлөйт экен деген түшүнүк болуп атат биздин ушу айымдардын арасында. Жана сервисный палата дегенибиз ал жерге жакшы мүмкүнчүлүктөрдү түзүп, жалгыз жата турган, телевизору бар, муздаткычтары бар, бардык шарттары жакшы, тышка чыкпай ичиндеги санузелдер бар бөлмөлөрүбүз бар. Бул бөлмөлөргө чындап эле акча алабыз, 270 сомдун тегерегинде. Бул деген мыйзамдуу, муну жана антимонопольный комитет менен макулдашып туруп, бул төлөгөн акчалардын баары квитанция кыркылып, биздин ушу территориялык аймактык ооруканабыздын казынасына түшөт да. Бул түшкөн акчаны кайта эле ошо төрөтүүнүн ушундай жакшы шарты бар, жакшы палаталарын көбөйткөнгө жумшайбыз. Будан 3 жыл мурун Араван районунда төрөгөмүн. Мен Россиян гражданин болгонум үчүн өтө кыйналып төрөгөмүн да. Эсли дагы төрөсөм, Кыргызстанда. Мен кантип төрөйм? Мисалы үчүн мен Россиян гражданин болсом деле бир Кыргызстандын адамымын да, чымда мен кыргызмын. Менде өтө көп кыйынчылык болгон да, мен какой-то акчаларды берип, ушинтип зорго чыгып кеткен больницадан өтө кыйын акыбалда чыккам. Ошо дагы эсли дагы төрөп калсам, 3 жыл өттү уже. Кантип төрөмөкмүн да ушу Кыргызстандын больницаларындачы. Ошентип врачтарга суроо бермекмин. Ава мен какой-то бир мен акча эле талап кылганбы? Жок, акча сурабайт алар, просто өзүң беришке туура келет да, потому что алар сага выписка жазып бербейт, сени карабайтса, өзүң айла жок бересиң да, эме балаң үчүн, өзүң үчүн. Баятан бери мынау кыздардын сөзүнө аябай өзүңүздүн активдүүлүгүңүздү көргөзүп, пикирин билдирем деген врач айымдар турат экен. Келиңиздер, сиздерге кезек берели. Калды. Ошо эне менен баланын өмүрү үчүн күрөшүп келемин. Анан мен эми эң негизги өзүм коллегаларым дарыгерлер жөнүндө айта турган болсом, чындыгында эле 5 кол тең эмес. Анан бул дарыгерлердин катасы баягы көңүл бурбай койгондой эмес. Кээде ошол билим деңгээли жетпей турса дагы бирөөнү жардамга чакырып, баягы консилиум кылып,
ушу бирөөдөн сурап койсом беделим түшүп кетеби деген ойдо болгон дарыгерлер да көп катачылык кетирип коет да. Мисалы биз 30 жыл иштесем дагы, мисалы мен өтө тыгыз иштейм, төрөтүү мен өзү 17 жыл стационарда иштегенмин. Чоңулай районунда 10 жыл иштеп келдим. Азыркы күндө ошол 3-чү поликлиникада иштеп келем. Анан ушул бир өзү түшүнбөгөн болсо, анан бир кош бойлууну сурабай эле өзүн айтып отура берген дарыгерлер деле бар. Же келсе кийим кечегине кызыккандар деле бар дейм, ал секрет эмес. Анан бая келгенде ошонун бирөөсү түнт, бирөөсү шайыр айтат, ошону бир эне катары, аял катары ошодон бир мындай чубап чыкканга аракет жасаш керек да. Кээде айтышпайт. Кээде кичине эле жерим кычышып коет да. Ошол кычышып койгон аркасында толтура патология жатат, толтура оорулар жатат да. Мисалы мен мына бүгүн эле бирөөнү ошентип жүрөттүм, аттай болуп чуркап жүргөн студентка кызды роддомго. Ошону барып кеңешип kesкен бармак оорубайт болуп, роддомго алып барып, ошол жерде 5-6 врач менен чогуу көрүп, ушинтип диагноз коюп, биз тыгыз байланышта болсок, ошо аялдардын өмүрүнө деле ошо чоң салым кошобуз да, жакшы бактылуу жашаганга. Анткени мен ойлойм да, бул бала деген бул Алла Тааланын белеги да. Мисалы башка бардык белекти сатып алса болот, баладан башка. Мисалы баягы төрөп албасаң бала болбойт, сатып албасаң кул болбойт дейт да, өзүң төрөбөсөң бала болбойт. Ана муну акча бердим, койдум деген, мисалы өкмөт бекер деп койгон менен, мына бизге эле обычный эле мына жөнөкөй эле кош бойлууну алып баруучу карталарды берилбейт, ручка кагаз берилбейт, клей деген берилбейт. А эмне үчүн врач мен 7800 айлык алам, мына жогорку категория саламаттык сактоонун мыктысымын. Анан 30 жыл эмгегим менен мен 7800 айлык алам. Менин 6 балам, 4 неберем бар. Күйөөм да ооруп сыркап жакында жумушка чыкты. Мен 7800 кайсы? Бул Кыргызстандын балдардын санын көбөйтүүгө жумшаймбы же өзүмүн лично өзүм үй бүлөмө жумшаймбы? Анан сатып алганда бир ошо тыйын тыпырын таштагандар таштап кетет, таштабагандар анан кимдер жалоба атса кылат дейм да, кимдер. Канча беришим керек дейт. Анан мен айтам, мынча бер деп айтсаң сөзсүз үстүңөн арыз жазат да. Анан мына коллегаларга да бул мен айтам, эми канча сага не жалко дейм да. Мунун баарын өзүбүз сатып алабыз. Мен мынча деп бармам. Көңүлүңөн канча чыгат, кызым? Чыкпаса бербей кетибер. Анан чыга турган болсо таштап кой. Анан кимден канча чыгат да? Мисалы 50 сом алып койсоң 500 сом алды деп чыккандар деле бар. Ал эми эмес. Анан мен айтам да, азыр мына Кыргызстанда любой туалетке кирсинчи. Бекер туалетке кирип чыга албайт, 5 сом деп бажырайтып кызыл немелер менен жазып койгон. Адамдан адам чыгып атпайбы? Бул деген келечек. Бул деген чоң белек. Бул мисалы бунун эле кызы эмес, бунун эле баласы эмес. Бул Кыргызстан үчүн төрөп атасың. Мына ичиңдеги бала менин дагы балам деп айтам менчи. Бул менин дагы неберем. Бул Кыргыздын санын көбөйтүп атасың дейм. Ош шаарындагы 3-чү поликлиникага учетко турганмын. Учетко туруп, ошол жердеги Мурзакулова Кишимжан эжеге турганмын учетко. Андан кийин бул врачым өзү мени роддомго алып барып, жакшы карады, аябай жакшы. Ушул 7-канал эл үнү деген чыкты, келди дегенден угуп, аябай ыраазы болуп келип, мен дагы атайын баламды көтөрүп келип, ушу өзүм ыраазычылыгымды билдирип коеюн деп келдим эле. Баятан бери мынакей сиздерди угуп отурсам, кандайдыр бир бар эле туура, сонун эле иштеп атабыз, деги эле гинекологдордо кемчилик жок дегендей айтып атасыздар, бирок чындыгында эл арасында мына кийинки айда деле бир 4 адамдын нааразычылыгын билдирген сюжеттерди байма-бай массалык маалымат каражаттарынан бердик. Шамал болбосо чөптүн башы кыймылдабайт дейт. Буга бир жүйөлүү себептер болуш керек. Мына ушул акыркы мезгилде туура айтып атасыз. Акушер гинекологдорго нааразычылыктардын көбөйгөнү, анан аны айкындап кайра действительно телевизордон же башка жерден же печать аркылуу чыгып атат. Анан эмне дейт элем, көбүнчө төрөткө келген аялдардын көбү мындай баягы бизде медицинада осложнение деп коет, таталдашып кеткени, төрөттөн таталдашып кеткенине коомдук факторлор, анан кийин медициналык жардам медициналык кызматкерлердин тарабынан кетирген катачылыктардын айынан болот. Анан бул жерде ушул 70% коомдун факторунун таасири көбүрөөк деп айтам. Эмне себептен? Себеби биздин азыркы ушул экономикага байланыштуу көпчүлүк боюнда бар аялдар миграцияга душар болуп, ички миграцияга, анан тышкы миграцияга душар болуп, көп аялдарыбыз башка мамлекеттерге барып иштеп, анан ушул шаардан айылга кетип, айылдан шаарга кетип, врачтын көзөмөлүндө 9 ай турган мезгилде жакшы
каралбаган, жакшы анализденбеген аялдар барып, акыркы түбүндө келип өтө көп осложненияга туура келип атат. Мен мисалы үчүн кош бойлуу аялдардын жанагы мерт болгон аялдардын история төрөт боюнча историясын окуп чыкканда көбүнчө бул аялдар кандай аялдар? Бул аялдар бир жерде учетто турбаган аялдар. Анан дагы айтат элем, экинчи ушул жерде көбүнчө биздин жарандарыбыз боюнда болгон аял, боюнда болсо ошол эле аялга таштап коюшуп атат да. Ал жерде боюнда болгон аялга күйөөсүнүн кызыкчылыгы, жолдошунун кызыкчылыгы, кайненесинин, бир туугандарынын же башка бирөөлөрдүн кызыкчылыгы жок. Себеби деген ал аялдар көбүнчө эле тиги өздөрүнчө учетко турушуп, анан эмне кылып өздөрү чуркап жүрө берет. Негедир ушул биздин аялдарыбыз көбү төрөт боюна болгон учурда баштап эле аябай күчүнө келип, чоң стройкаларды сала башташат. А бул деген беременность, эмне мындай алганда өтө татаал эмне менен организмде дагы бир организм өнүп аткан учурда мындай татаал эмнелерди организм көтөрө албайт. Сиздин айтууңузга таяна турган болсок, анда бүт эле күнөөлөр врач эмес же башка эмес, үй бүлөлүк фактор менен эле аял өзү турбайбы? Мисалы, мен апам роддомдо иштейт, ачыгын айтайын, төрөт үйүндө. Мен апам айлыгын 3000 алат. Бул биздин үй бүлөгө жетпейт. Тем более мен окуйм, өзүм студентмин, өзүм иштейм, өзүм жаным багам. Бирок биздин семьяга жетпейт. Айлыгы 3000, санитарка болуп иштейт. Беркилердики 5000 же 6000 да. Айылда постоянно айлык аз. Айла жоктон иштейт да, орун жоктон иштейт. Беркилерчи айылга барып, шаарда айлык маная жакшы, акча берет, сүйүнчү берет дейт. Ошентип көбү сүйүнүп шаарга келишет. Шаарга келсе орун жок. Айылга барса айлык аз. Ошентип айылда көбү кыйналат. Ошон үчүн көбү шаарга келип иштегенди каалайт да. Жаш врачтар эмес, биздин жаштардын психологиясы өтө бузулган. Себеби ушунчалык жаш врачтар азыр жаштарды мынтип түшүнүү да кыйын болуп баратат. Эгерде эмне болсо, мурунку заманда мына биз келгенде интерна болуп, 20-30 жыл болгондо биз чоң врачтардан кадимкидей эле коркчубуз, чуркачубуз. Азыркы врачтар бирөөсү мисалы үчүн интерн ординатурада отуруп жүргөн врачтар бирөөсү мен эртең барып туруп кокой роддомдо момунтип башымды сайып иштейм, же поликлиникага барып момунтип иштейм деген акушер-гинеколог жаш кыздар жок. Алардын ичинде эртеңде мен частный ачып алып туруп ошол жерде отурам деген кыздар бар. Психология ошончолук өзгөрүлгөн. Бүгүн өзгөчө аялдар үчүн жана жаш кыздар үчүн эң сонун маселе козголуп атат бул жерде. Албетте бул келечек үчүн дагы эң керектүү деп ойлоймун. Азыр ушу элдин арасынан байкап көрсөк, жанатан эле бул жерде бир эже айтып атат, кандай оюңуз бар деп сурасак, айтып атпайбы бул жерде. Кой, айтпай эле коеюн, дагы айтып алып эртең жакшы төрөйүн деп айтып атат да. Бул жерде жалаң эле жакшы сөздөр жана макталган сөздөр айтылып атат. Албетте аларга да кошулабыз. Бирок көпчүлүк учурда эле азыр аял болуп жаралып, бирок эне болуу бактысына ээ боло албай жүргөн аялдар да бизде арабызда көп. Анткени ошол эмне үчүн алар жаш кадрларды, жаш ишкерлерди акчасына кызыгып эле ишке алып алгандар дагы өз көзүбүз менен көп болуп жатабыз да. Ушул жерде врачтар айтсаңыздар, анда бул аялдар дагы айтып жатышат, эне болгондор, кыйналып төрөгөндөр, бул кыргыздын дагы бир жараны болуп кошуп, ушундай кылып төрөп, бирок кыйналып айтып атышат да. Мен ушинтип адашып калыпмын, ушундай жаш бизди кыйын адис карай албай ушундай кыйналдым деп атат да. Анан ошолорду бул врачтар карайбы негизичи. Анан дагы бул жерде дагы бир нерсе айтып атат. Биз акча берсек, жөн эле анда бул жерде бир эже айтты да. Тетрат ручка алабыз, ушундай чыгымдарга кетет деп атпайбы? Анда жөн эле акча сурабайлы, анда врачтар тетрат ручкага кичине акча бер деп сурашса эмне болмок да? Анан бул чыныгына мен өзүм көп болуп жүрөм. Эжелерим төрөдү, дагы бир башка эжелер төрөгөндө көп болуп жүрөм да. Акча кадимкидей эле сурашат, бирок акчасы жоктор кадимкидей кыйналып атат. Мен ага өз көзүм менен көп болуп жүрөм. Ошолорго айтсаңыздар. Койгон адамдан адам чыгып атпайбы? Бул деген келечек. Бул деген чоң белек. Бул мисалы бунун эле кызы эмес, бунун эле баласы эмес. Бул Кыргызстан үчүн төрөп атасың. Мына ичиңдеги бала менин дагы балам деп айтам менчи. Бул менин дагы неберем. Бул Кыргыздын санын көбөйтүп атасың дейм. Анан ушул балага мисалы биз мына Мырза Стембекович билет, жакында бир аялды 18 күн реанимациядан араң алып чыктык да. Бул областной больница, городской роддом, областной роддом, ушул жерде бир 27 врач чогулуп бир өмүрдү сактап калдык.
ушул аркы дүйнөгө барып кайра келди, өзү да айтып атат кантип барганын, аякта кимдер менен жолукканынчы. Анан ошону суруп чыктык да. Мага даже ошол 1 килограмм алтын да аз болчу. 18 күн чуркап, күнү түнү үйүмдү таштап, неберелерим таштап, казан окатымды таштап, ошонун аркасынан жүргөн. Мага 1 кило алтын берсе деле мага аз болчу. Бир мында особняк берип койсо деле мен канча нервим кетти. Мен давлениям жок болчу, давление пайда болуп калды. Менин өмүрүм, мен дарыгер катары, менин ден соолугум өтө кымбат. Мен балдарыма керекмин, мен неберелериме керекмин. Мен да кыргыздын канча кыздарын төрөтүшкө керекмин. Урматтуу шаардыктар, бүгүнкү теле берүүдөн пайдаланып, мен да бир кичине оюмду сиздер менен бөлүшүп кетсем дейм. Мындай мен анализде жасап көргөндө, чтобы биздин төрөт үйүнө келип, жакшынакай көз жарып, кичинекей ушу бооруна кысып сүйүнүп кетиш үчүн биринчи кезекте ар бир кош бойлуу өзүнүн ден соолугуна жоопкерчиликтүү мамиле жасаш керек. Мындайча айтканда, ал өзүнүн ушу дарыгерлер берген кеңешин толугу менен аткарып, жанагындай ушу тиги турмуштун айынан ден соолугуна карабай, миграция, тышкы миграция, ички миграция деп коет. Ошол жактарда эле көп аракет кылып, ошол акчанын артынан көп жүрбөстөн өзүнүн ден соолугуна көңүл бөлсөңөр деп суранып кетер элем. Андан кийинкиси чындап эле ушу кош бойлуу болгондон ушу төрөт үйүнө кайрыласыздар. Мен өзүм баш болуп, ушу төрөт үйүнүн дарыгерлери баш болуп, биз мүмкүн болушунча ушу сиздер менен мындай жалпы жакшы мамиле жасап, бири-бирибизге мындай сылык мамиле жасаганга үйрөнсөк деген ойдо элем да айтып кетер элем. Себеби бизде көп жерлерде жазылуу, урматтуу биздин кош бойлуулар, ушу урматтуу кош бойлууларды коштоп келчүлөр, биз сиздерге сыйлуу, кичипейил мамиле жасайбыз. Сиздер да бизге кичипейил мамиле жасасаңар экен деп суранып кетер элем. Себеби акыркы күндөрдө эмнегедир мен ушу түшүнбөй калып атам, ушу дарыгерлер менен өзгөчө төрөт үйүндө иштеген дарыгерлер менен ушу бизге төрөгөнү келген кош бойлуулардын ушу туугандарынын ушу мындай бир келишпестүүлүк, нааразычылыктары пайда болуп атат да. Себеби биздин дарыгерлер айтат, бизге абдан корс мамиле жасап, бизди басмыртып, ушунчалык бизди ушундай мындай сатып алгандай катары мамиле жасап атат деп. Ошол эле мезгилде ошо бизге келген кош бойлуулардын тууган уруктары бизди карабай атат, бизге докторлоруңуз жакшы мамиле жасабай атат, абдан корс тийип атат деген ушундай бир түшүнбөстүктөр пайда болуп атат да. Ошондуктан урматтуу ушу шаардыктар, урматтуу ушу кош бойлуу айымдар, жана ушу тууган уруктары, ушундай бир түшүнбөстүк болсо, ошол жерде шаардын төрөт үйүнүн жетекчилиги бар. Ошондой эле шаардык саламаттык сактоо уюмунун жетекчилиги бар. Кайрылсаңыздар мындай келишпестикти жолго салабыз деп ойлойм. Чындыгында адамзаттын эң чоң баалуулуктарынын бири бул тукум улуу эсептелинет. Андан да баалуу нерсе ушул урпактардын ата-энесин даңазалап, сактап, урматтай алгандыгы. Албетте ушул баалуулуктар, ушул нарк сакталыш үчүн бизде сөзсүз түрдө бала аман, эне аман, улут аман болуш керек. Бүгүн азыр көптүр ушул темада сөз кылдык. Күнгөй тескейлер айтылды, актангандар болду, сын болду. Албетте чындыгында бул нерсенин айтылып жаткандыгынын өзү көйгөй бар экендигинин фактысын билдирсе, сиздер келип чогулуп үнүңүздөрдү билгизип жаткандыгыңыздар бул жакшы нерсе. Программаны аяктап жатып айтарыбыз, чындыгында көйгөй турмушту коштоп жүрөт экен. Болгону анын чечилген учурлар, анан чечкиси келген адамдар көбүрөөк болсун дейли. Кайрадан эл үнү көрсөтүүсүнөн көрүшкөнчө аман эсен туруңуздар, саламатта калыңыздар.